Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. УТРК Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Албетте бул боюнча маалымат алуу үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Мен тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто Кайыт Айткунов, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Баткен облусундагы өкүлү, ошондой эле Абдыганы Казаков, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн баш кадиси, техникалык инспектор. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, биздин көрсөтүүнү күзөтүп барыңыздар дейли. Албетте, биздин көрсөтүүнүн жүрүшүндө сиздерге дагы пайдалуу маалыматтар болот деп толук ишеним менен айтабыз. Ал эми биз болсо маегибизди баштайбыз. Кайыт Айткунов, жаңы кызматордуңуз кут болсун дейли дагы. Маегибизди баштайлы. Эң алгачкы суроону сизден баштасам, бүгүнкү күндө ушул профсоюз уюму боюнча коомчулукта ар кандай сын пикирлер айтылып жүрөт да. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул профсоюз уюму деги эле эмне кызмат кылат? Анан коомчулукта булар биздин взностун эсебинен жашайт деген пикирлерди айтылып келет да. Буга сиз кандай баа берет элеңиз? Рахмат. Туура айтасыңар. Элдин кайсы бир бөлүгүндө ушул профсоюз кээ бирөөлөр профсоюз уюму барбы дейт да. Ооба, профсоюз уюму бар. Бұл Кыргызстанда буюрса эмки жылы 100 жыл болот түзүлгөнүгө, Кыргызстандагы профсоюз уюмунун түзүлгөндүгү. Профсоюз уюмуну кээ бирөөлөр путевка, курорт санаторияга путевканы элестетет. Берүүчү уюм катары түшүнөт, э? Профсоюз уюму бул бир гана путевка эмес. Бул профсоюз уюму эмгекчилердин, профсоюз уюмунун мүчөлөрүнүн укуктарыны, эмгекке болгон укуктарыны, алардын ошого болгон экономикалык, укуктук эмелерини коргоочу орган болуп эсептелинет. Уюм өзү тарыхында башта ушул жөн эле бир мекеменин жумушчулары баягы мурдагы капиталисттик доордо жанагындай жумуш берүүчү 10 саат, 12 саат иштетип, каалагандай эмелерди кылып иштетип жүргөн. Биринчи талап койгондо 8 сааттык жумуш күнү үчүн биригишкен эмгекчилер. Анан ошентип жүрүп, аны ошол 8 сааттык жумуш күнүнө жетишкенден кийин, анан кийин 6 күндүк жумуш күнү, бир күнү эс алуу күндөрү деген ушуга окшогон эмелер менен ал кесиптик өздөрү бирге иштеген бир уюмдун эмгекчилери ушундай биригип, өздөрүнүн укуктарын коргош үчүн түзүлгөн уюм болуп эсептелинет. Бул бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда профсоюз уюму эми көпчүлүк билсе керек, эми жанагындай мурдагы жетекчилик тарабынан бир топ кемчиликтер, жана укук бузуулар болгондугуна байланыштуу жанагындай бир терс пикир пайда болуп калган. Азыркы жаңы жетекчилик ушунун бардыгын кайра калыбына келтириш үчүн көп жумуштарды аткарып атат. Эң биринчи ушул жарандардын, эмгекчилердин эмгекке болгон укугуну коргош үчүн азыр ушул аппаратта жанагы техник инспекторларды санын көбөйтүп атат. Мисалы үчүн борбордук ушул аппаратта 6 адам, ар бир областтарда ушу өкүлчүлүктөрдө 1ден 2ден ушундай инспекторлор штаттар киргизип, ошолор иштеп атат. Бул дегендик ошол мен эми жакында ушул бир 2 ай болду иштегениме, ушул мезгилде бир мисал үчүн айта турган болсок, бир көп кабаттуу үйдү куруп атып, кокустук болуп, 5-6 этаждан жанагындай эмеге лестничный проем деп коет, тепкичтердин эмесинде ошого түшүп кетип, ал жумушчу ошол жерде каза болуп калган. Ошого байланыштуу биз барып териштирсек, чындыгында жерде биринчиден профсоюз уюму жок.
Экинчиден биз ал профсоюз уюму болбосо дагы биз ошол жумушчу экендигин эске алып, биз ошол комиссияга кошулуп, ошонун комиссия эмелип териштирип чыктык. Чыкканда эми азыр эми жүрүп атат, эми аты жөнү жана эме жөнүндө айтыштын кереги жок. Бирок ал жерде бир топ ошол шарт түзүү боюнча ошо жумушчуларга коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча чындыгында ал жерде көп нерсе аткарылбай калгандыгы аныкталып атат. Демек биздин бүгүнкү жумушчу баары бир кандай болсо дагы өзүнүн эмгекке болгон укугун ошол жумуштагы шарт түзүп берилиши боюнча өзүнүн ошо коопсуздугуну камсыз кылуу боюнча ал жардамга муктаж. Демек аны бүгүнкү биздин коомдо ушул профсоюз уюму гана ишке ашырып келет. Профсоюз уюму федерация ушу өзүнүн эмесинде структуралык түзүлүшүн да өзгөртүп, мурда областтарда профсоюздардын областтык кеңеши деген уюм болуп, ошонун төрагасы болгон, ошону азыр кайра түзүп, реорганизация болуп, аны жанагы областтык кеңеш жоюлуп, областтардагы өкүлдөрдү дайындашты. Ошолордун алдында азыр бирден, экиден инспекторлор эме кылып атат, штат берип атат. Ушундай кокустуктар жөнөкөй эле ал курулушта экен, жөнөкөй эле мектепте дагы ушундай болуп калышы мүмкүн. Буга чейин мисалдар бар дагы, ушундай ошо иштеп атып эле, мисалы үчүн мугалим ошол жерде ден соолугу же болбосо жыгылып, же башка болуп, же болбосо ошол жерде каза болуп калган да учурлар болгон да. Ошондой учурларда биринчи кезекте жанагы мугалимдин профсоюз уюмунун мүчөсүнүн кызыкчылыгын, анын укугун коргоп, профсоюз уюму эсептелет. Биз ошон үчүн ошол азыркы мынча иштеп аткан мезгилибизде биз мындан ары дагы пландарыбызда ушул жанагындай мекеме ишканаларга барып эмгек кодекси бар, негизги мыйзам. Ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө дагы ушул профсоюз уюмуна жүктөлгөн. Биз ошолорду барып, биз биринчиден ал барып инспекторский эме кылбасак дагы аларга ошол мекеме ишканаларга жардам беребиз. Жанагы жамаатка укуктарын таанытабыз. Кандай укуктарын, нелерди талап кылса болот, кантсе болот, ошолорду таанытабыз, үйрөтөбүз. Анан ошолордун аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Чоң рахмат. Кийинки суроону Андаган Казаков сизге узатайын. Буга чейин сиз ошол профсоюз уюмунун Баткендеги өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси болгон кызматта көп жылдардан бою иштеп келдиңиз. Бүгүнкү күндө ошол сиз техникалык инспектор кызматында келипсиз. Бул техникалык инспектор кызматы эмне жумуш аткарат? Деги эле ушул профсоюз уюмуна жана профсоюз уюмунун мүчөлөрүнө кандай жардам бере алат? Бизде Баткен обласы жаңы түзүлгөндөн эле профсоюз уюмдары өзүнчө областка түзүлүп, иш аракеттерин баштап, бизде кээ бирде катышпасак профсоюздун жана Ысырайбыз айткандай кээ бир милдеттерин, иштерин жакшы эме кылбайт элек. Өздөштүрүп азыр ар бир тармактын өзүнүн профсоюздары көп жумуштарды аткарып, айрыкча профсоюз уюмдарындагы баштапкы уюмдун төрагаларыны сабатыны жогорулатпаса, профсоюз уюмдарынын иштери аябай аксайт экен. Жана Ысырайбыз айткандай кээ бирөөлөр бул профсоюздун биз жыйнаган акчабызды жеп эле отурат, жок бул дейт. А бирок анын бир тобу өзүгө кайтарылганын билишпейт. Анан өздөрүгө кандай жардамдарды алышты билишпейт. Азыр ошолордун бирөө биз област профсоюздар кеңешинде иштеп турганыбызда бизде техникалык инспектор, укуктук инспектор деген бар да, правовой инспектор деген. Ушундайларыбыз жок эле. Кантип жардам беришти билбейт элек. Азыр профсоюз кайра түзүлбөсө, мындай каржы болбосо биз иштей албайт экенбиз деп мурда талап койсок чечилбей келди эле. Азыркы президентибиз, азыркы жетекчилик ушуга аябай чоң маани берип, коомдук уюм болсо дагы биздин ишибизге кийлигишип, кайра өзгөртүп түздү дагы областтардагы, региондордогу профсоюздардын ишини жөнгө салып, ар бириге атайын техник инспекторлорду берди. Азыр мен ошондой техник инспектор болуп иштеп атам. Мурда техник инспекторду област профсоюздар кеңешинин төрагасы аткарып калат эле. Укуктук эме дагы жок эле дагы аны кантип жардам беришибизди билбейт элек. Эми кийин сабаттуу болуп үйрөндүк, бирок бир адам биз өзү жетишип, ар бир райондорго барып, каржыбыз жок, бара албайт элек.
Азыр эми Бишкекке карап калганыбыздан кийин Кыргызстан профсоюз федерациясы биздин зарплатыбызды да көтөрдү азыр. Ар бирибиздин иш милдеттерибизди дагы үйрөтүп, дагы барып жардам кылгыла, ар бир баштапкы уюмга баргыла деп эме кылып атат. Техник инспектор деген бул ар бир мурдатан эле Союздун мезгилинде эле ар бир ишканада бирден ошондой коопсуздукту сактоочу бир жоопкер адам болот эле да, инспектор деп коет эле ошол. Ошол адам менен ал жердеги ишкананын адамдарга кокустан жыгылып кетпей турган, кокустук албай турган шарттарды түз деп жетекчиден ошо уюмдун атынан талапты коюп, ошондой шарттарды түзөт эле. Жана Хайдар Сырович айткандай, эгерде аны түзбөсө, чалышып кете турган жерлер болсо, жумушчу чалышып жыгылып колун сындырышы мүмкүн, же мүрт кетиши мүмкүн. Ушундайларда эгерде кокус ошондой болсо, аны жетекчи жашырып коюп, анын үй бүлөсү багуусуз калып кетиши мүмкүн эле. Азыр эми бизде ушу техник инспекторду койгондон кийин техник инспектор ар бир ишканада ондай кокустук болсо, сразу ишкананын жетекчиси ошондой техник инспекторлорго кайрылып, биз атайын мамлекеттик эмгек инспекциясы бар, ошолор менен бирге барып, ошол эмгекчинин кызыкчылыгын коргоп, алардын семьясына каржы бөлүүгө жардам кылабыз. Алардын айлыктарынын сакталышына же болсо майып болуп калса, аларга да кошумча каржыларды мамлекеттик ар кандай эмелерге колдоо көрсөткөнгө биз бүтүн ушу укуктук жактан жардам беребиз да. Анан ишканадагы жетекчиге дагы ошондой жардам болот. Biz ошондой талаптарды койсок, жаңадан коюлган жетекчи андай билбей калышы мүмкүн да. Биз как инспектор катары азыр бизге койгон талап боюнча барып үйрөтүп, текшеребиз дагы, үйрөтөбүз дагы, ошолорго анан ошондой шарттарды түзүп, жамааттын жалпы активдүүлүгүн көтөргөнгө бизге ошондой шарт болуп калды да азыр. Анан биздин область боюнча өзү 30 миңге жакын член профсоюздар бар эле. Акыркы учурда профсоюздун өзүнүн ичиндеги жанакы конфликттердин эмеси менен чындап эле каржы болбой калды деп кээ бир уюм эмгек жамааттары чыгып кетип атат да. Бул тескери көрүнүш да. Өзү негизи бул уюм ошо ар бир эмгекчиге эле керек. Жамаатка керек да. Себеби жамааттын жакшы жаман ишине дагы ушул уюм аткарат да. Бирөөдүн бир тууганы бир нерсе өтүп калса дагы жамаатты уюштуруп барат. Башка ар кандай эмеде жаңгыдай кокустук болуп калса дагы биринчи ошолор билдирет. Ушундай нерселерди азыркы учурда ошо профсоюздагы жанагыдай терс көрүнүштөр жалпы профсоюздун ишине тоскоолдук кылды да. Азыр эми ошону жөнгө салыш боюнча жаңы жетекчилерибиз, профсоюзга келген жаш жетекчилер бардыгыбызга ошондой уюшуп жумуш жасай тургандай кылып, каржыларыбызды көтөрүп, анан каяка барсак ошо командировочныйларыбызды ата эле бере турган кылып жардам кылып атышат. Бул жерде Микрофонду алып алабыз. техникалык инспектор, укуктук инспектор деген кызматтар бар. Эми азыр биз эметкен профсоюз уюму дегенде мурдагы союз мезгилинен эметкенде мына мамлекеттик ишканаларда гана түзүлөт дегенди билебиз да эми. Жок. Бул ар кандай ушул эмгек коллективи болсо түзсө боло берет. Жеке менчик. Менчигин түрүндө карабастан. Бүгүнкү күндө биз билебиз, биз ушундай азыр мына ишкердикти колдойбуз, башка деп жакшы саясаттар жүрүп атат. Ошол эле мезгилде, ошол жерде 15, 20, 50 адам чейин адам иштесе дагы ал жерде уюму жок. Ал жерде эми ким кепилдик бере алат анын ушул жетекчи бардыгын эле мыйзамдуу эмгек кодексинин шарттары бардыгы аткарылып атат деп ким кепилдик бере алат? Анын көпчүлүк учурда ушундай эмелер бузулган учурлар да бар. Билингени, билинбегени бар ошолордун учурларда. Бирок алар кайка барышын билбейт. Кимге кайрылышын билбейт. Кандай укугу бар экенин билбейт. Алар биз эми ушундай мүмкүнчүлүктөр чакырып мына бизге мүмкүнчүлүк бергениңиздерден пайдаланып, ошондой ишканаларда бул Абдыганы айткандай, ошол профсоюз уюму, ошо эмгекчилердин уюму. Эмгекчилер менен жанагы жумуш берүүчү экөөнүн ортосунда жамааттык келишим түзүлүш керек. Ошондо бардык шарттары көрсөтүлүш керек. Жетекчи эмне кылат, жанагы жумушчу жамаат эмне кылат. Ар кимдин өзүгө жараша эмелери болот. Ошолор аткарылбаса эмне болот? Жанагындай ушул эми биздин областта тоо кен ишканалары көп, көмүр өндүргөндөр көп.
ушуларда биз көбүнчө эми мурда бул иште болбосок дагы мына маалымат каражаттарынан мындай эме каза болуптур, мындай учур болуптур, кокустук болуптур дегендер чыгып турат да биздин областта. Бул ошолордун алар өздөрүнүн ошол жабыр тарткан тараптын өзүнүн анын үй бүлөсүнүн укуктарын коргош үчүн сөзсүз профсоюздун керек экен. Азыр ошол эмелерде мисалы үчүн ошол кокустук болуп каза болуп калды дейли. Ага ошол чыгымдардын бардыгын ошол эме жумуш берүүчү тарабынан андан сырткары ошонун үй бүлөсүнө орточо эмгек акынын орточо өзүнүн ошо эмгек акы баягы өзүнүн эмгек акысы болсо ошонун 20 жылдык өлчөмүндө регресс деп ошонун баягы чыккан эме тарткан зыяны деп төлөп бериш керек жана семьясына. Албетте бул мисалы үчүн жеке менчик ишканалар болсо аны уккусу да келбейт да аны. Аны ким талаша алат? Ошонун бардыгын ушул профсоюз уюму талаша. Профсоюз уюму эметкенге ошону атайын техникалык инспектор деген кызмат киргизип, азыр бизде дагы иш баштап иштеп атабыз. Биздин азыр сөзүн эмесинде айтып кетти, айрым ошол эмелер профсоюз уюмдары бар, бирок бизге профсоюздун эч кандай пайдасы тийбейт экен деп профсоюз уюмунан чыгабыз дегендер да бар экен да. Ал качан? Алар эми мисалы үчүн ошол баштапкы уюмда чогулган мүчөлүк акынын 60% өздөрүнө калып, 40%-ны гана жогорку органына берет экен. Өзүнө мисалы үчүн калган эмелерде ошол бир кыйын шартка туш келип калды дейли. Үй бүлө. Ошондо профсоюз жардам берсе болот. Быйыл эле мына билим берүү тармагынын профсоюзу сел эметип Лейлекте, Баткенде, Самаркандекте, Кадамжайда ушундай жабыр тарткан мугалимдердин үй бүлөлөрүнө барып акчалай жардам беришти. Материалдык жардам берди. Эми ал бардык маселесин чечпесе дагы ошол учурда аларга бир кандайдыр бир жардам болду. Эң башкысы аларда ошол эметкен баягы бир жардам бар экен деген аларга күч кубат берди аларга. Ал эми калган 40%ды эмнеге иштетишет? 40%ды бул структурасы түзүлүшү бар. Профсоюздун райондук, областтык, анан борбордук комитеттери бар. Ошолордун жанагындай штаттык бирдиктерин кармаганга андан тышкары эмелерди ден соолукту чыңдоо, балдардын эмесин жана лагерлерге ушундай социалдык багыттардагы максатка жумшалат бул акчалар. Аны атайын ошол өздөрүнүн мисалы үчүн пленумдары бар, областтык комитети бар, республикалык комитети бар, ушулар карап өздөрүнүн бюджетин бекитет. Ошондо жанагы чогулган акчаны негизинен ушул почти бир 75-80%-ин ушул социалдык, анан ден соолукту чыңдоо, анан балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча жумшашат. Жана пионер лагерлерине, анан айрым эмелерге жана кесиптик оорулар болот. Профессиональный болезнь деп коет, ошолор эгер ошолор болсо ошолорго жардам бериши мүмкүн. Бул баягы өз максаттуу жумшалат. Чоң рахмат. Анан кийинки суроону Абдыган ага сизге узаталы. Бүгүнкү күндө ошол сиздер тараптан ушундай профсоюз уюмунун мүчөлөрүнө эс алуу үчүн, ден соолугун чыңдоо үчүн путевкалар берилип келет. Ал эми ошол путевканы алып эс алганы барган жарандар ошол жердеги эс алуу жайларына наразы болгондор да көп да. Мындан улам президентибиз өзү дагы тапшырма берди, эс алуучу жайлардын эскилиги жеткендигинен улам аларды жаңылоо керек депчи. Бул боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Биз бул боюнча өтө көйгөйлүү маселелер бизде. Президентке кайрылып канча кат менен жазып, анан өзүбүздүн арабызда конфликттерди менен, анан бизге келген жетекчилер бардык эле кийин баамдап калдык. Ошол азыркы чоңдорубуз бүтүн чорныйлар деп коет го. Ошолордун эмесинде
көзөмөлдө калып кеткен экен да. Ошолорду эме кылгандан кийин көп биздин санатория курорттордун көп жерин алып коюшкан экен. Азыр кайра калыбына келтиришти. Анан биздикилер коомдук уюм болгондон кийин biz ana sotqa verip dağı, başka kılıp dağı ayağına çıkalıp etkemiz de. Hazır emi prezidentimiz baş bolup bunu biz jönge sal bereli. Biz 28. yılga çeyin moratoriy jarıyalayık dağı prezidentin iş başkanlığına berip bizde 6 sanatoriya, 4 pansionatoz, 5 pansionatoz var ile da. Oşulardın bardığın alıp profsoyuzun mençigeli, yeldin mençigeli da. Bunu siler közömelde elbet etkensinger, anan karcınar yok eken deydi. Karcı bolgan günde dağın ele, ana başka biröler eğilip жүрген eken de. Anan hazır emi oşolardın bardığına prezidentin iş başkarmalığı remont kılıp, jasap, boğundop 28. yıldan başlap kayra profsoyuzga berip, profsoyuzda bütün emgek cemaatinin özünün emesi joldomalary menen, özleri makıldığı menen anın kayra murda her biriге oşonday joldomalardy biz bölüp berçelik. Oşentip oşonday kayra joldomalary menen alarda eldi ооругандарыны oşonday darılanıwçı sanatoriyalarga jön esala turgandарды, jön esala turgan semiyası menen esala turgan jerlerdi azır bizge daýardap berip жатышат. Azır bir tow remont bolup bitip kaldı. Köýünü dagı remont kılıp atışat. Ana alar oşonday bolgandan keyin alardын köp bölügünü özü daha kayra karjap kele turganday maksatka da jetkizesiňer. Biz onu daýardap berебиz, sizler oşonu paýdalanasыңар dep bizge oşantip aldın ala eskertip berdi. Hem alardan remontu mamlekettin karjısынан emes, başlap Kırgızstan profsoyuzunu aябай murdagı soyuzduk respublikalarga karaganda çoň jakşı jumuşlar jasagan. Hem bizim bilişimiz boýunça. Atayın emgekçilerden den soğluğun Çыңdoo fondu deyen fond tüzgende. Bu hiç başka emede yok. Murdagı respublikalarda, mamleketlerde yok. Al fondu mamleket dağı jardam kılıp sos fondga toptoy turan koygan. Bu onda dağı mamleket özü jina berip, ana oşonun baldarını es alıbısını, çoňdorunu es alıbısını, ana sanatoriyalarga oşonu karjını berip es aldırasыңар dep, oşo karjını bere turan bolgan. Bирок al karjıdan dağı bir jeri al karjıdan sanatoriyalarda remont kılsa bolboyt dep koygan jeri var da, oşon üçin sanatoriyalar remont bolboy jaraksız bolup kaldı. Biz janakıda joldomalar menen berебиz, baratdagı jana emeni biz remont kıla albayбыз. Tamag aşını beker kılganыбыз menen jany жаткан жерini oňday alбай koyganбыз da. Oşonu azır hem bardığını oňdop büteýin dep kaldı. Aябай katуу iş jürüp jatat azır. Bardığına Jırgalaňdy körsötüp atpayбы. Oşo Jırgalaň bir sanatoriyabız bizdin. Ondan başka Galboy Sıkgöl, Jallabat, Isıgata, Kırgızstan деген sanatoriyalarımız var da. Bardığı aябай jakşı jerde. Ушул жакшы шарттар түзүлсө, мен барып эс аламын, мен ден соолугумду чыңдаймын деп мындай суроо талап көп болот болуш керек. Ал эми ушул жолдомолорду берүү жолу дагы барбы? Ооба, анын атайын жобосу бар. Ал мына кабинет министри менен Кыргызстан профсоюздар федерациясы анын жобосун дайыма иштеп чыгат эле. Мурда дагы ошентип иштеп, ошентип эле берип жүргөнбүз. Анан эми дагы жолдомо аз болгондуктан элге бардыга жеткен эмес. Анан жетпесе, жетпегендер жаман көрүп, бизди жамандап бербей жатат. Бербейсиңер дейт. Чындыгында саны аз болгондон кийин жетпейт да. Азыр эми эгерде ошол каржы эме болуп калса, мына эмгек акы да көбөйдү да. Эми путевкалардын да саны көбөйөт. Öte көп адам эс ала баштайт. Мүмкүн болсо эми ушундай темп менен кетсек, бардыгы эле жылына бир жолу эс алганга мүмкүнчүлүк жетет. Биз кээ бир сунуштарда айтчылык 20 күндүк эс алганды бизге азайтып эле бир адамды 10 күн эс алдырсаңар десек, баягы эс алдырган адамдардын саны 2 эсеге өсөт да. Ошондойлорду бизге мүмкүнчүлүк берген эмес. Эми азыркы бийлигибиз ушундай жардам кылса, биз ошентип эмгекчилердин көбүрөөк эс алдыра алабыз. Анан каржыны балдардыкын да ошондой. Балдардыга да каржыны азыраак бөлүнүп төлкө жумуш кылгандардык эле. Анан эми бизге андай каржы профсоюз мүчөлөрүнүн эми эмгек акысынан которулгандыктан ушул жерде да бизге кичине кыйынчылык туудулат. Жана жекеменчик ишканалар которбойттан каржысыны. Которбосо алардын балдары барбай калат да. Ошону эми биз жанакыдай кылып профсоюз бардыгыга тиешелүү. Бул жекеменчик болсо дагы, башка болсо дагы бардыгына профсоюз түзүлүш керек. Бардыгы акча которсо, ошолордун балдары да барыш керек деп атабыз да биз. Ошондойго жетишсек, бизде ал жерде иштейт, иштебейт деп тандабай калабыз. Ошолор өздөр уюм түзсө, уюм түзүп алса эле ошондой. Чоң рахмат. Анан кайтага быйылкы жылы ошол Баткен облусунун аймагында ошол жайкы эс алуу
Ошондой эле сиздердин уюмдун мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо боюнча канча путевка берилди, балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу кандай болду? Ошо боюнча маалымат берип кетсеңиз. Жакшы экен. Бул быйылкы жылы жана путевка эмелер жок дедик анан. Бирок биздин жанагы тармактык профсоюздарда, райондук, областтык уюмдарында өздөрүн жанагы чогулган жанагы эмеден баштап уюмдан келип түшкөн акчалардан акчасы барлар өздөрү ошо жанагы эс алуучу жайлар менен келишим түзүп өздөрү жөнөтүп атты. Мисалы үчүн Баткен райондук билим берүү кызматкерлеринин райондук комитети 85 мугалимдердин балдарынан 85 баланы 6 күндүк эс алууга уюштурду. Ошондой эле бул Лейлекте дагы, Кадамжайда дагы ушундай эмелер болду. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр ошондой эмелери мугалимдерди да жөнөтүп атат. Мисалы үчүн мурда путевка 20 күн болсо, азыр эми чындыгында бир путевканы 2 адам барып 10 күндөн эс алып эле кайтышат. Азыр эми жашоо ушундай тез эмес менен болуп калды го. Ошондой эме кылып, азыр ошо жана профсоюз райондук, областтык уюмдары өздөрүнүн акчасыга ошол эле жалаватка, ошол эле эмеге, Оштогу жана пансионатка өздөрүнүн акчасынан баягы 20 күн эмес, 6 күн, 7 күн, бир жумалык, ашып барса бир 10 күндүк эмелерди уюштуруп жөнөтүп атат. Бул албетте жетишсиз. Бул талап аны сураган эмелер көбүрөөк. Бүгүнкү күндө эми биздин эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз ошончолук. Бирок келечекте эгер жанагындай биздин профсоюздардын өзүнүн курорт санаториялары, пансионаттары ишке кире турган болсо, бул ишти дагы алдыга жылдырса болот. Көбүрөөк адамды камсыздай болсо. Айрыкча балдардын эс алуусун уюштурууга өтө көңүл буруш керек деп эсептейбиз. Ошону азырынча биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, бирок келечекте ошол федерациянын мүмкүнчүлүгү дагы болот, борбордук комитеттердин, тармактык комитеттердин мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошолордун каражаттарын чогултуп, балдардын эс алуусун уюштурууга көбүрөөк сумшалат. Чоң рахмат. Биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуздар болсо, сиздерге мүмкүнчүлүк берели. Өзүңүз баштап бериңиз. Бизде ушул азыркы жаңы жетекчиликтин эмес койгон бизге талабы ушул биринчиден ошол баштапкы уюмдар менен иштөө. Экинчиден ушул жана маалыматтарды жеткирүү. Бизде мисалы үчүн тоо кен ишканалары, көмүр өндүрүү ишканаларынын эмесинде Баткен областында 2 жерде техник инспектору бар, аларда. Мисалы үчүн Сүлүктө менен Кызылкыяда. Бирок андан тышкары башка тармактарда ушундай техникалык мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошолордун бардыгыны биз областтык өкүлчүлүк, ушул мисалы үчүн азыр Абдыганы техникалык кызматкер, инспектор, мен азырынча укуктук инспектор милдетин аткарамын, кошо аткарамын. Ушул эмелер биз кызмат көрсөтө алабыз. Ошолор эгер ошол жерде ошундай көйгөйлүү маселе пайда боло турган болсо, бизге ошол кайрылса, биз телефон адрестерибизди бердик, ушул эмеде экранда көрүндү окшойт. Ушулар менен кайрылса, биз аларга жардам жардамбыз. Андан тышкары бизде федерацияда, профсоюздар федерациясынын борбордук аппаратында 1229 деген түз кичи номерлүү, кыска номерлүү телефон иштейт. Кыргызстандын ар бир жараны, айрыкча профсоюз мүчөлөрү кайсы мезгилде болсо кайрылып, ушулардан консультация, юридикалык консультация алса болот. Ошол өздөрүнүн суроолору боюнча. Эгер ошол жерде аймакта же жанагы эмелерде боло турган болсо, ошол жерден биздин телефонду алышыбыз мүмкүн, алыштары мүмкүн. Биз баягы биздин мыйзамга жараша, биздин уставга жараша мүмкүн болушунча юридикалык жана башка бир колубуздан келген жардамдарды бере алабыз биз. Бизде мындан тышкары биздин көйгөйлүү маселе, биз кайсы бир ушул жана айтып кетти, кайсы бир эменин бир мезгилдин эмесинде профсоюзга болгон ишеним
Солгунда да? мындай төмөндөп кеткен да. Ошону биз айрыкча мекеме ишканалардын жетекчилери, эгер ошолордо кайрылса, биз ошолорго жардамга, методикалык жардам катары ошол эмгек кодексини кантип ишке ашырса болот, эмнелерди кылса болот, ошолордун баардыгыны биз ошого барып жардам беребиз. Андан тышкары биз айтып кеттик, профсоюз активисттери деп жана баштапкы уюмдарда ошолордун окутабыз, атайын окутуу борбору бар федерацияда. Ошолор биз ушул сентябрга бир 2 жерге, 3 жерге уюштуралы деп атабыз. Эгер профсоюз уюм лидерлери, жетекчилери, баштапкы уюм жетекчилери, төрагалары эгер мүмкүнчүлүктөрү болуп, эгер окуйм десе, биз ушул Лейлекте, Баткенде, Кадамжайда 3 жерде уюштуруп, быйылкы жылда пландар ошолор. Ушуга эгер тилек берүүчүлөр ошол профсоюз уюмуна тиешелүү адамдар болгон болсо, кайрылсаңыздар, биз окутууга даярбыз. Чоң рахмат. Абдыган ага, сиз да кошумчалай кетиңиз. Biz ona adreslerimizi verdik. Elektronik poçtabız var, telefonlarımız var. Eğer de Kırgızistan Profsöz Federasyası menен байланыш албаса, түзеле bizge çıksa olur. Biz kebir meseleleri çeçilbasak, түзеле Kırgızistan Profsöz Federasyasında bizge qaraganda köpürak tajribası varlar var. Oşolardan jardam alıp berебиз. İşkananın mümkün boluşunça emgek jamaatlarına aytatilem. Töraga, törayımdardı özleri tarbiyalap, alarda tez almaştırbaş gerek da. Sebebi alar tajribalı olsa, oşol jerdegi jamaatga aябай чоң пайдасы тиет. Ошо кандай төраганы шайлап алып тарбиялаган болсо, алар ошону ошол боюнча кармап, ошонун ошондой калыстыгын талап кылып, ошонун ошол жерде эмгек жамаатынын арасында кандай маселени чечкенде жалпы чогулуп ошого жардам кылып иштесе гана бул жалпы жамааттын иши алдыга жылат да. Ошон үчүн мен жамааттарда мүмкүн болушунча Кыргызстан профсоюзда, вообще эле дүйнө жүзүндө профсоюздарда өздөрүнүн урандары бар. Жасаган эмгегиңе жараша эмгек акыны талап кылуучу ураны бар. Birimdigi var, bar bir emgek jamaatında öte çoğun жақшы birimdik boluş gerek, ынтымак boluş gerek. Oşunday bardık emgek jamaattan oşunday ынтымактарды каалаймын. Анан ушул жанакы биз жаңыдан телчиги азыр мурдагы эмени дагы жандандырып иштейбиз дегенден кийин бизге таянып, бизден кээ бир жардамдарды сурап, биз менен байланышып турса, biz ишканаларды текшергени барабыз, эми текшерип биз аны жыргата белек, биз текшерип аларга жардам гана кылабыз. Ошон үчүн биз барганда мүмкүн болушунча бизди пайдаланып калса, себеби биз дайыма эле бара албайт экенбиз. Бизде область боюнча саныбыз азыр бизде 2 болсо, область комитеттер алар бар, такыр эле жетишпейт. Аларда 1-2 гана кызматкерлер бар. Биз барган учурда көп суроолорун берип, пайдаланып, эмгек жамаатына тиешелүү болгон өздөрүнүн сабаттуулуктарын көтөрүп алса, анан жана окуу деди, семинардык окууларга дагы активдүү катышып, ошо эмгек жамааттарынын көп өздөрүнө тиешелүү иштер жасап алса болот да. Анан медиателик бардык эмени профсоюз уюмдарынын кээ бир туура эмес түшүнүктөрүнө башкаларны түшүнгөндөр жеткизип турса, бардыгыбыз бирге иштесек, элибиздин турмушу ушул эмгек жамаатынын аракеттери менен байкалат да. Анан эмгек жамааттарында канча жакшы иштеп талап кылып, эмгек канча көтөрүлсө, профсоюздун иши да көтөрүлөт, элдин турмушу да жакшырат дагы, мамилебиз, биримдигибиз, ынтымагыбыз артат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бир мен айтайын дегеним, силердин аябай жардамыңар керек. Bizde atayın emgek cemaatlar, emgek kelişimlerini tüzüğü boyunca, emgek kelişimlerinin zararçılıklarını, emgek kovsuzluklarını saktoo boyunca atayın filmlerimiz var. Sizlerge kayırlabız, elderge oşonu körsetip bersiңер. Kırgızçası da var, Rusçası da var. Oşonu bersek, жалпы elibizge aябай чоң пайдасы тиет эле да. Себеби бир эле биздин Кыргызстандагы эмес, биздин Кыргызстандан кетип аткан жаштарыбыз чет өлкөгө барганда дагы эмнени талап кылышты, биздин ошо фильмдерден көрүп алат эле. Ошону силерден суранып кетет элек, ошону алып келип беребиз, эгер эме болсо элибизге көрсөтүп турсаңар. Албетте, ыраазычылык билдиребиз. Профсоюздук уюм биримдикте жана тилектештикте өткүндөй өсө берсин. Сиздердин ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер УТРК телеканалында биздин ушул профсоюз уюмунун ишмердүүлүгү боюнча маекке көрүп алдыңыздар. Аны мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.